Ал эми биз азыркы учурда бизге таң эртестерге сонун ушундай жакшы маанайда конок болуп келип отурган Ак Блогерс группасы десем болот. Негиздөөчүлөрү ушул жакта бир жакшы жаңылыктар менен силерге таңкы эфирде бир жакшы маанайда силерге өнөрлөрүн тартуулаганы келип отурат. Саламатсыздарбы? Кутман тааныштар менен. Саламатсыздарбы? Рахмат. Таң сыр берүүсүндө ушундай сурообуз бар эң алгачы. Таң эрте тургузуп силерди кыйнап койбодукпу, үчтүп койбодукпу деген. Бир аз үшүп калдык, кыйналган деле жокпуз. Алгач эле ошол Ак Блогерс группасы боюнча таанышып өтөлү. Канча жыл болду негизделгенине, эмне себептен негизделип калды? Негизи бул Ак Блогер мектеби 2019-жылдан негизделген. Бирок анда биз деген чоңдорго сабак берчүбүз да. Мен өзүм негиздөөчү болуп, өзүм да сабак берчүмүн. Кичинекей балдар менен, кичинекей биздин программанын аты Ак Блогер Kids. Бул былтыр эле жазында эле чыккан программа болду. Анан биз аз убакыттын ичинде ушундай жакшы чоң ийгиликтерге жетиштик да. Ошо былтыр жазында ачылганбыз, кичинекейлер менен, кичинекей балдар менен иштешкенде. Ак Блогерс курсунун негиздөөчүсү жана Кундуз Аликжанова негиздөөчүсү сизсиз, ал эми келиңиздер кыскача таанышып өтөлү, өзүбүздү тааныштырып өтөлү эфирге. Сиз канча жаштасыз? 9 жаштамын. Өзүң жөнүндө айтып бер. Менин атым Адиля, мен 9 жаштамын. Давай, таш. Мен Ак Блогер мектепке барганыма аз эле убакыт өттү, бирок ошол кичинекей убакыттын ичинде мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Сүрөттөр тарткан, видео тарткан, монтаж жасаган үйрөндүм. Өзүм камерага сүйлөп, уялбай сүйлөгөнү үйрөндүм. Жакында эле биз клиптер тартканбыз, ошолорго клип тарттык. Ошол мага чоң тажрыйба болду. Азаматсың негизи эле азыркы учурда клиптен да көрдүк окшойт, жаңылышпасам, бар десем жаңылышпайм. Бул албетте кичинекей ушундай жашта сүрдөнбөй ошондой камерага тартылган, аябай бул чоң жетишкендик. Сиздин атыңыз? Менин атым Айбике, мен 10 жаштамын. Мен 4-класста окуйм. Мен Комуска жана Ак Блогер мектебине барам. Ак Блогер мектебине келдим, модельер жакшы блогер болгону. Жакында биз клип тарттык, ал мага аябай чоң тажрыйба болду. Жана кимде сиз да барсызбы? Мен көргөм, ошону атайын сурап аткам. Ал эми сиз? Саламатсыздар, менин атым Низами. Мен 20 жаштамын. Бир жарым жыл мурун мен Кундуз Мартанага келип окуучусу болуп келип, окуп, үйрөнүп, мобилографияны үйрөнүп, видео тартканды, монтаж жасаган, сүрөт тартканды үйрөнүп, чогуу иштешип калганбыз. Азыркы учурда мен Ак Блогер скулунун жетекчиси жана мугалим болуп, мугалимимин. Азыр мен мобилография сабагын берем, балдарды сүрөт тартканды, видео тартып, жана ошону эле монтаждаганды үйрөтөм. Демек, сиздердин Ак Блогер курсуңуздарга келип окуп, ошол жактан өзүңүн жумуш ордунду таап калсаң да болот турбайбы? Аябай сонун негизи эле керемет. Эң алгач эле ушул суроону берейинчи, эмне себептен ушул ой келди? Блогерлер курсун ачайын дегенчи? Негизи баягы өзүм эне болгондуктан азыркы заманга жараша баардык эле кичинекей балдардын баары, жаштардын баары эле уюлдук телефонду кармап эле отуруп калышты. Анан интернетте ар кандай видеолор бар. Позитивдүүсү бар, негативдүүсү бар, негативдүү таасир этчү видеолор бар. Анан ошол нерселерди көрүп, биз балдарды жакшы жерин үйрөтөлүк. Ошол жөн эле убактыңарды бекер коротпой, ар кандай негативдүү нерселерге андан көрөк баягы өзүңөрдүн таланттарыңарды, ошол өзүңөрдүн баракчаңарды ачып, ошол жака өзүңөрдүн ырдаганыңарды, тамак жасаганыңарды, комуз черткениңерди, бийлегениңерди көргөзсөңөр, ошол силерге көп баягы өзүнүн жакшы жерлерин дагы берет, анан пайдасы дагы көп болот деп, ошон үчүн ушул кичинекей мектептин программа Kids ачылып калган. Биз болсо ушул программа Kids кичине балдарыбыз ачылганда аябай чоң көп каалоочулар болду да. Бизге келип окуйбуз дегендер. Бирок бизде
көп баарын ала бербейбиз. Анткени деген баягы ар бир балага өзүнчө индивидуалдуу мамиле жасашыбыз керек. Анан бизде бир группада бир 10га чейин эле бала болот да. Анан ар бирөөсүнө индивидуалдуу мамиле жасап, ар бирөөсүнүн өзүнүн кыялы болот. Ар бирөөсүнүн өзүнүн таланттарын алып чыгып, ошону үйрөтүп, ошон үчүн бизде группада ошончолук эле бала окуйт, 5 жаштан 15 жашка чейин. 15 жашка чейин. Анан бирок ар бир эле баланы ала бербейбиз деп калдыңыздар, демек жана силер сандан эмес, сапатка өткөн турбайсыздарбы? Ар бир баланын өзүнүн характерине жараша, мүнөзүнө жараша окутуп үйрөтөсүздөр. Бул аябай сонун жакшы. Сиз кантип ак блогерс курсуна келип калдыңыз? Менби? Мен жөн эле отургам эле. Апам мага айтты да, бул блогер мектебине барасыңбы деди. Мен макул дегем. Сонун. Сиз каяктан көрүп калдыңыз ак блогер курсун? Мени мамам жиберген. Мамаңыз жиберген, Сиз каяктан билип калдыңыз эле чындыгында? Реклама аркылуу, жарнама аркылуу келип, таап келип окуп, мага аябай кызыгып жүргөм. Биринчи күнү келгенде эле мага аябай баардыгы жакты. Ошон менен биринчи сабактан эле мага аябай баары жагып, Кундуз Марат абына аябай ыкмалары жана окуучуларга болгон мамилеси аябай өзгөчө жана өзгөчө деңгээлде айтсак болот. Ар бир окуучунун өнөрүн өркүндөтүп, туура нукка буруп жана алар менен иштеши оңой. Иштеши оңой, Аябай сонун. Бизде ошо сиз айтып кеткендей эле суроо айттыңыздар го, ошо силерде жакшы турбай окуп, анан ушул жерде иштеп калса болот. Чоңдордо гана эмес, бизде кичинекей балдарда, кичинекей дегенде кандай бир 13-14 жаштагы кыздар балдар окуп, үйрөнүп, анан 4-5-6 жаштагы балдарга бийлерди үйрөтөт, сүрөт тартканды үйрөтүп, мугалим болуп калышат да. Мугалим болуп, айлык акысын алып иштешет. Сонун. Кадимки эле баягы биздин кыргыздын агасы инисине, эжеси сиңдисине үйрөткөндөй эле жаш менен үйрөтүп кете берет турбайсызбы? Эжеке анан бул негизи үйрөтүү деген бул оңой нерсе эмес да, жанагы анын үстүнө жаш балдарга үйрөтүү деген бул аябай оңой нерсе эмес. Эмне үчүн ушул жаш балдарды тандап алдыңыз? Анткени баягы чоңдорго эми түшүндүрүш оңой, жаш балдарды ар биринин мүнөзүнө караш керек. Кээ бири тарымчаак болот, кээ бири катуу айтканды каалап алат негизи эле. Биринчи бул Kids программасы ак блогерди ачылып атканда мен өзүм чынында эле аябай корком. Кантип ушу балдар менен кандай иштешет экенмин деп. Анан биринчи биздин группабыз ачылганда бул 5-6 эле бала болчу. Анан иштешип көргөндөн кийин көрөйүн дедим да, ошо кандай болот экен, алып бара аламбы ошону деп. Анан ошол 5-6 баланы окуп бүткөндөн кийин мага өзүмө аябай жакты. Анткени деген балдардын бул ички дүйнөсү таза, өзүнүн болгон оюн айтышат, ушунчалык энергиясы да жакшы. Анан булар менен иштегенде дагы мындай маанайың дагы көтөрүлүп, идеяларың дагы көп болуп, өзүнчө бир күч аласың да, дем аласың. Аябай сонун. Сага ак школа блогер эмнеси менен жагат? Мугалимдер менен, достору менен, досторум келгенде сонун маанайы менен келишет. Да? Сизге? Кадимки школда биякта жазбайсың, бирдемсе үйрөнбөйсүң, биякта тартынып, бирдемсе кылып жүрө бересиң. Аябай сонун. Сизге деп койсоң. Негизи эле жанагы сизге чындап эле ак школа блогер эмнеси менен жагат баягы? Бул албетте чоңдорго да кызыктуу болуш керек анткени. Ак школа блогеров бул СНГ тармакта азыркы учурда бизде гана кичинекей балдарды социалдык тармактарга колдонгонду үйрөтөт. Биздин эң өзгөчөлүгүбүз бул биз кандай камера кандай иштеш керек, видеону кандай тартыш керек, кантип суретке түшүш керек, кантип видеого иштеш керек, ошонун баарын башынан аянтча үйрөтөбүз. Бизге келген окуучулар 2 же 3-4 айдан кийин
таптакыр өзгөчө башкача адам болуп чыгышат. Мүнөздөрү, тартиптери, мектепте дагы баягы жетишкендиктер да жакшы болот, анткенде мотивация болот да, аябай. Өсөт. Бул ар деген өзүнүн жетишкендиктерин дагы Инстаграм баракчасында стористерге чыгарат да. Анан ошолорун дагы үйдөгүлөр, ата-энелер айтып калат, өзүнүн бөлмөсүн жыйнап калды. Окуусунда болсо 4-5ке бүтүп атат бул чейректе. Жакшы, негизи биздин ошо ийгиликтерибиз аябай жакшы. Ошо жакында ачылганыбыз менен ушул аралыктын ичинде биз өзүбүздүн мектепте сулук конкурсу болуп өттү. Анан ар кандай көп ресторан, кафелер менен иштешип, фудблок дегенибиз бар, тамак жасап ошолорду тартабыз балдар менен. Анан дагы ар кандай конкурстарга, телевиденияларга балдар келип катышат да. Негизи азыр айтып калбадыбы? Школдогудай жазбайсың, жүрүп ал деп. Кандай тажрыйба менен үйрөтөсүздөр негизи окуучуларды? Мага да кызыктуу болуп кетти, анткени шундай эле ушундай кезде жана жазгандан эринип, кечке бир эмеде классикада жадап кетесиң, развитие болсо деген кичине алмаштырылуу. Ооба, биз жазбайбыз. Болгону бизде сабактар программа менен бөлүнөт. Мобилография сабагында өзүбүздүн ушундай силердикиндей светтерибиз бар. Ошо коюп алып сүрөткө тартышат, монтаж кылышат. Анан бир сабагыбыз болсо интервью, эшикке чыгып көчөдөгү адамдардан суроо жооп алышат. Подкаст тартышат, суроолорду өзүлөрүнүн эмне оюнда болсо ошолорун айтып беришет элдерге. Анан позинг, моделинг сабактарыбыз бар. Студияда кантип свет менен иштеш, ошондой сонун жакшы кызыктуу сабактарыбыз бар. Ошонусу менен жагат турбайбы? Демек, азыркы учурда мына студияда сүрдөгөн себеби балким ошондондур. Сиздерде демек окуу жайыңыздарда эме бар турбайбы, репетиция? Ооба, бар. Биз свет менен иштейбиз, камера менен иштейбиз, бирок бул Айбике менен Адиля окугандарына жакында эле болду, келгендерине 2 ай болду. Бул эң биринчи эфирлери экөөнүн тең. Ошо эң биринчи эфири. Айбике менен Адилядан сурайынчы, кандай болуп атат негизи эле? Чогат абы? Ооба. Анда чогуу ак школа блогерсин дагы бир видеосун көрөлү. Андан ары маегибизди улайлы. Бул жакта дагы бир эки суроо пайда болдуму? Видеоңуздарды көрүп туруп. Негизи эле жана сиздер окуу жайыңыздарда тамак жасаганды да үйрөтөт окшойсуздар. Негизи эле бул блогерден сырткары адамды өзүн алып жүрүү тартибин да үйрөтөт окшойсуздар негизи эле. Кандай алып жүрүш керек колунда? Бизде деген балдардын ар бир бала өзгөчө да, ар бир бала индивидуалдуу. Ар бир баланын өзүнүн таланттары бар. Bizde kızlar бар, сон тамак жасашат. Бирөө сонун сүрөт тартат, комуз чертет, бийлейт. Ошону болсо талантын багы билип алып, анан алып чыгабыз да соц тармактарга. Тамак жасаган эфирибиз бизде 1-2 айда бир жолу болуп турат. Анда биз деген ошо бизде өзүбүздүн борборубуздагы ресторандар менен, ашканалар менен иштешип, ошол жердеги ашпозчулар менен биригелешип балдар тамак жасашат. Ал ушундай эле эфир сыяктуу эфир болот, тартылат. Сонун. Демек, келечектеги жылдыздарыбыз азыртан баштап даярданып келаткан турбайбы негизи. Анан эң алгач эле ушул дагы бир суроону берейин дегем. Бизде баягы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген блогери деген нерсе жок. Бул жакында эле чыкты негизи, блогер деген нерсе өзү эмне бул? Азыркы учурда баягы элдин кабыл алышы мындай орточо болуп турат да, блогер деген нерсени толук кабыл ала элек, бирок блогерлер аябай көбөйүп, өсүп, заман талабына жараша көбөйүп келатат. Сен жаңылышпайсың негизи. Блогер деген бул сен өзүңдүн пайдалуу нерсеңди, блогуңду элдерге тартууласаң, өзүңдүн блогуң болсо соц тармакта, бул блогер болуп эсептелинет. Ошол блогер жөн эле өзүнүн соц тармакта сүрөттөрүн киргизип, жөн эле видеолорун киргизбестен элдерге пайдалуу нерсени берсе, ушул элдерге, ушул өлкөбүзгө, жерибизге, анда бул блогер деп эсептелинет да. Сон негизи эле жана элге пайдасы тийсе деп калбадыңызбы? Ар бир нерсени баштаганда бир алдында максат коюп туруп баштайт эмеспизби? Анан ушул ак школа блогерин курсун ачканда бир максат койдуңуз болуш керек сизде эле. Азыр ушул максатты көздөй багыт алып кетип атасыз. Эмне максат койдуңуз эле негизи? Эң башкы максаты эмне? Эң башкы максаты бул чоңдор менен иштегенде, чоң курстар менен эле иштейм деп эле ойлогом.
Анан кичинекей балдар менен иштеп жатканда бул чоң тажрыйба болду. Азыркы учурда эң башкы максатыбыз ушул мектепте бир баланы атактуу блогер кылып чыксам, бул мен үчүн эң чоң жетишкендик болуп эсептелинет. Ошон жалпысынан канча бала окуйт? Бизде группа негизи мектебибизде 30 баладай окуйт. Максатыбыз ошо аябай көп региондордо сурашат, региондордон абдан көп жазышат. Биздин башка областтарданчы. Анан ошо максатыбыз ошо областтарда акырындан ачылып, ошо биздин башка областтардан деле эмес, башка шаарлардан да сурап калгандар бар да. Бул Россиянын өзүнүн бир шаарларынан сурап атышат. Казакстандан анткени блогерлик мектеп 5 жаштан 14-15 жашка чейин бул Кыргызстанда жалгыз бир биз элебиз да. Негизи эле жана Казакстанга, Өзбекстанга болсо да бизден бир блогер чыкса жакшы деп калбадыңызбы? Мен балам бар мисалы. Сиздердин окуу жайыңыздарга тапшырткым келди азыр. Акчасы канча турат? И канча убакыт окутасыздар? Толук ушул жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Ар бир бала мен айтып кеткендей эле индивидуалдуу да. Бирөөсү болсо бир айдын ичинде эле баарын окуп алып кетсе, экинчисине бир аз көбүрөөк убакыт керек. Аны биз так маалымат берип айта албайбыз. Бизге бала биринчи келгенде биз бала менен сүйлөшүп маек курабыз, интервью алабыз. Сиздей эле маектешебиз, суроо беребиз, баланын каалоолорун угабыз, эмне каалап жаткандарын. Анан баланын таланттарын дагы издейбиз. Эгерде шыктуу, таланттуу бала болсо, бала менен сүйлөшөбүз, ата-энеси менен сүйлөшөбүз. Ата-энесине айтабыз, ушунча бир 3-4 ай, же 1 ай, же 5-6 ай убакыт керек деп. Ошон үчүн ар бир балага бул индивидуалдуу. 1 ай, 2 ай, же 10 ай, 1 жыл деп биз айта албайбыз да. Демек сиздер бир акчасын алгандан кийин бир эмеси менен чыгарат экенсиз турбайсыздарбы? Результаты менен. Результаты менен чыгат экен. Аябай сонун. Эгерде сиздердин да балдарыңыздарда бир жашоо болгондой өсүшүн кааласаңыздар, же болбосо блогерлик өнөрү болсо, бир кандайдыр бир талантын баалап калсаңыздар, мен сиздерге ак школа блогерс курсун сунуштайт элем. Анткени бул жакта чындыгында өзүбүз да көрүп турабыз, жаш балдардын аябай мындай энергичный, демдүү күчтүү болуп, мындай жакшы тарбия алып келип жатканы көрүнүп турат. 2 айда эле болгон ушундай тарбия алып тур. Демек сиздер бир 5-6 ай окутсаңыздар, албетте балдарыңыздардын таланты өсүшүнө чоң жардам берет деп ишенем. Негизи эле ак школа блогер курсунун адресин, дарегин кандай табабыз? Сиздерди негизи эле кандай табабыз? Ошол жөнүндө да маалымат берип койсоңуз. Биздин өзүбүздүн Instagram соц тармакта баракчабыз бар, Facebook'ta баракчабыз бар, TikTok'ta баракчабыз бар. Анан өзүбүз шаардын борборунда өзүбүздүн офисибиз бар, мектебибиз Манаса 41-де. Соц тармакта акырындан өсүп келатабыз, өзүбүздүн баракчабыз. Анан болсо ошон тапсаңар болот. Негизи эле ак школа блогер курсуна тапшырып, ал жакта окуп эле тим болбостон, ал жактан өзүңүздүн жумуш ордуңуздарды тапсаңыздар болот экен. Бул негизи аябай сонун шарт деп ойлойм, анткени көп жерде окутат да, ал эми жумушуна келгенде жумуш ордун таппай калышат эмеспи. Бир кыскача 4 сапыр көрөлү окуучуларыңыздардан. Талант же кандай? Адиля жакында эле конкурстон утуп алган. Ошол 4 сапырыңды берейли да. Айта аласыңбы? Конкурс которой выиграл. Мен кечээ жана мурда күнү конкурска катышкам. Ошоктан мен биринчи орун алгам. Эми ошол орунду айтып, эми ты же суру деп говорю. Суру айттың белең, же хадис айттың белең? Суру диалог айткам. Ошо диалогун айтып берсең. Кетчи. Валейкум ассалам, ахлан ва сахлан ма ассалама. Азаматтын аябай сонун. Негизи эле бизге берилген убакыт соңуна чыгып бараптыр. Мен сиздер менен дагы бир аз баарлашайын дедим эле, бирок убакыт деген убакыт бизде канча да түз эфир. Сиздерге эркин микрофон, анда кыргыз эли менен амандашып, коштошуп, өзүңүздөрдүн адресиңиздерди дагы бир жолу айтып койсоңуздар болот. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бизди эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эгерде сиздер
өзүңүздүн балаңыздарды таланттары болсо, анда биздин мектепке келип, балдарыңыздарды берип, биз жакшы результатка, жетишкендиктерге аракет кылып жардам беребиз. Анын Адиля менен Айбике бат-баттан айткот азыр. Родителям. Ата-энеме салам жолдоп бергим келет түз эфирден. Мен сизди жакшы көрөм жана сизге чоң рахмат. Мага ошонча салым кошконуңузга. Бизди эфирге дагы көп-көптөн чакырып туруңуз. Рахмет. Үлгүлөмө салам бергим келет, апам менен атама рахмат мени ушул жака бергениңерге. Баарыңыздарга чоң рахмат, сиздер көңүл бурганыңыздарга. Биз сиздерди күтөбүз. Ак блогер School деп Instagram баракча жазсаңыздар, шыттан чыгат. Аябай сонун керемет, баардыгыңыздарды ушул ак блогер School'уна чакырабыз. Балдарыңыздарды тапшырыңыздар, балдарыңыздардын өсүшүнө чоң салым кошуңуздар. Албетте ар бир бала бул биздин келечегибиз эмеспи?